السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Адамдар жоқтан бар қылған құдірет күшті Аллах Тағала шек шүкірлігін айтайды. Анын сүйкімді құлы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға саламдар жана салаваттарды айтайын. Бұйырса, намазды оңдоо боюнча сабагыбызды улантырабыз, иншалла. Biz өткөн сабактарда намаздын ичинде макрух тахриман болуучу амалдар боюнча сөз кылдык. Эми ошону эле кайрадан улайбыз. Макрухтөр боюнча намаздын ичинде макрух амалдар боюнча иншалла сөздү улайбыз. Ал-бабу садис 6-чы баб фил макрухати лати тукраху фис сала. Намаздын ичинде макрух болуучу амалдардан. Ва хия 59. Булар канча десе 59 экен. 59 амал намаздын ичинде макрух болот. Эгерде 59 нерседен сактанбасаңыз, анда эмне намаздын ичинде сиз макрух амал кылып койгон болосуз туган. Ошондуктан бул амалдардын баардыгынан сактаныш керек. Албетте бул амалдардын кээ бирөөлөрү макрух танзихан, кээ бирөөлөрү макрух тахриман. Эгерде ошол амалдарды сиз туура эмес түшүнүп алып же болбосо башкача бир тартипте кыла турган болсоңуз, анда бул сизге намазыңызды бузуп коюшу да мүмкүн. Булардын баардыгы 59 дейт. Жана булардан кээ бир намаздарга тиешелүү, жана жалпы намаздарга, кээ бир адамдарга жана жалпы адамдарга тиешелүү болуп эки түрдө болот. Ошолордун ичинен эми жалпысына, жалпы адамдарга, жалпы намаздарга тиешелүү болгондор 42 дейт. Ошонун биринчиси тикрару такбир. Такбирди кайра кайталап айтуу. То есть Аллаху акбар дебестен Аллаху акбар деп 2 жолу айтып койду. Жөн эле тил менен кайталап айтса дагы эмне макрух болот бул амал, макрух танзихан болот бул жерде. Ошондуктан намазды баштаганда Аллаху акбар деген такбирди айтканыбызда эмне кайталабастан бир эле жолу Аллаху акбар деп айтышыбыз керек тугандар, кайталаган болбойт. Экинчиси вал адду бил яди лил аи ва нахвихима. Намазда аяттарды же болбосо тасбихтерди, же болбосо намаз рекеттерини колу менен саноо макрух амалдардан тугандар. Макрух амалдардан. Колу менен санады дегенде караңыздар. Манжаларын жумууга айтынабы, мындай кылып жумуп. Же болбосо колдорун мындай тийгизбай, колдор тасбихте санайбыз, ушундай айтынабы десе, ушулардын экөө тең макрух болот тугандар бизде. Ал эми колдорду жөн эле мындай басып, кичине мындай басып койсо, мындай бир аз эле, бул көп деле кыймылга кирбейт, бул нерсе макрух эмес. Же болбосо адепсиздик гана болот, макрухтук деңгээлге жетпейт ал нерсе, Ошондуктан колдон келсе санабаш керек, эң жакшы. Анан ошол аяттары санай турган болсо, же болбосо тасбихтерди санай турган болсо, жүрөктөн санап койсо эч нерсе эмес. Жүрөктөн то есть эмне өзүңүздүн оюңузда, өзүңүздүн акылыңызда 1 болду, 2 болду, 3 болду деп жүрөктөн билип койсоңуз, жүрөк менен санап же оюңуздан санап койсоңуз, бул нерсе макрух эмес. Болбосо билбейсиз да канча айтканыңызды, ал нерсе макрух эмес. Ал эми эгерде тилиңиз менен санасаңыз, мисалы алхамдулиллахи раббил аламин, сор Ar-Rahman Rahim sorisinden депчи, мисалы экөө сорисинен экөө болду деп ушинтип тилиңиз менен санасаңыз, мейли арабча санаңыз же кыргызча санаңыз, эмне намазыңыз бузулуп калат эгерде тил менен санай турган болсоңузчу. Ошондуктан эмне намазда тил менен санаганга болбойт аяттарды жана рекеттерди. Жөн эле жүрөктөн, тил менен дегенде тилиңизди кыймылдатып сүйлөп, мындайча айтканда, ичиңизден сүйлөйсүз, сыртыңыздан сүйлөйсүз, айырмасы жок. Ошондуктан тилди кыймылдатпастан жөн оюңуздан, жүрөгүңүздөн бир аят болду, 10 аят болду деп жүрөгүңүздө билип койсоңуз, эч нерсе эмес ал. Адепсиздик болот бир аз туура, бирок макрух болбойт. Ал эми тилиңиз менен санасаңыз, 10 аят окудум, бир бетте мынча болот деди, 10 аят болду, экинчи рекетке турдум, үчүнчү рекетке турдум. Тилиңизди кыймылдатып, ушундай кылып санасаңыз, эмне намазыңыз бузулуп калат тугандар, Ушуга көңүл бурайлы. Андан кийин ваттахассуру, намазда белденип туруу, биз айттык, колдорду кенектин астына коюп туруу мустахаб дедик, Эми ошондой кылбастан белиге коюп алып, мейли эркек болсун, аял болсун, белиге монтип белденип алып тура турган болсо, тахассур кылып тура турган болсо, анда эмне болот? Анда макрух болот, макрух амалды кылган болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Муслимде риwayat келет, наха юсалли раджулу мухтасаран.
Endi tahassur qilib namoz o'qiganni payg'ambarimiz tiygan. Erkak kishi o'shanday namoz o'qishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining berekali hadisida tiygan. Yana boshqa hadislarda bu ma'no keladi. Va ma huwa min axlaqil jababira. Jababira degan qavm bo'lgan, o'shal qavmlarning axloqinday bo'lib namoz o'qu, o'shu narsa makruh tuanlar. Bularning axloqi qanday bo'lgan desa, endi mutakabbir, tekeber bo'lganda, misol kiyimlerinde bizde kede kiyimlerimiz misal jakasını kötörüp alıp namaz okuş tekeberlikке kirет keydeçi bilesizler tekeberliktin sebebinin jaka kötörülüp misal mektepteki balдар же болбосо университеттегилер элдин арасында ушундай нерсе текеберчилик болсо ушундай кылып окусаңыз эмне болот бул макрух амалдардан болот мисалга алганда текеберчиликтен жеңди түрү алып намаз текеберчилик болгондар жеңди түрү алып намаз окуш текеберчилик аялдар эгер жеңдерин түрү алып могул жактан ачып алса бул аялдардын авратыга кирет да эмне болуп калат намаздар бузулуп калат эгер могул жактан ачып алып намаз окусачы аял киши ал эми эркектер жок түрүп алса бул нерсе текеберлик болот колдорун түрүп алыш текеберлик болот туугандар неге десе колдор неге түрөт десек ошо көбүнчөсү ошо текеберчилик болгон себептен түрөт туугандар колдорун андан кийин анан баягы кээде сажда кыла турган жериге өзүнчө бир материалдар төшөйт. Мисалга эмең бар, жай намазың бар, бирок жай намаздын үстүгө сажда кыла турган жерге өзүнчө бир ак материалды сал же платочка же башка бир нерселер өзүнчө коюп текеберлик боло турган болсо ошол андан макрух болот ушул нерсе. Ошондой эле кээ бир адамдар мечиттин жай намазы бар да, жай намазга намаз эме кылбастан өзүнчө анын үстүгө сажда кылып намаз окусаң өзүн анын үстүгө мечиттеги жай намаздын үстүгө дагы жай намаз салып ушундай кылып текеберчилик кылып окуса ушулардын баардыгы текеберчилик болот туугандар ушунун баардыгы намазда макрух болот текеберчиликтин баардыгы мисалы намазда туруп алып каккайып алып мынтип эме кылып өзүнчө текеберленип турган бул да макрух болот туугандар башкача мисалга талтайып туруш сага текеберчилик алып келсе алдан сага эмне макрух болот туугандар намазда туруп алып баягы сажда кыла турган жерди карабастан асманды карап мына кеккейип туруп алып ушул нерсе дагы макрухтук болот эркектерге дагы аялдарга дагы وتنحنح بلا عذر لو بغير حروف эгерде эч бир үзүрсүз эле жанадан эч бир тамга кошпостон эч бир тамга чыгарбастан жөн эле танахнух кылса то есть тамагын түзө берсе деп тамак түзө берет кээ бир адам намазда турганда жөндөн эле тамагы мисалы Куран окуя кылбайт же болбосо тамагы нормально эле турат жөндөн эле дей берсе ушундай бир тамгалар менен чыкпаса бир тамга окшоп у деген сыяктуу тамгалар чыкпаса анда ушул нерсе макрух тахриман туугандар эгерде тамгалар менен у деп ушундай кылсаңыз анда бул нерсе намазды бузуп коет анда бул нерсе намазды бузуп коет ал эми үзүр менен боло турган болсо мисалы кырат кыла албаңыз окуп жатсаңыз туруп калат кээде алхамдулилля деп тамагыңызга бир нерсе туруп калат окуйн десеңизчи анда учурда кетирсеңиз болот деп бир сыйра тамак түздөп алсаңыз болот баягы кырат кыла албай калган учурда тамакка бир нерсе туруп калат ага сен сөзсүз түрдө деп берсең кетпейт алчы аны сөзсүз түрдө ошондой кылып алсаңыз болот бирок жөндөн эле дей берсеңиз намазыңыз бузулуп калат бир тамалар менен кошо айтсаңызчы десеңиз тамаларыңыз бузулуп калат ошондуктан намазда турганда жөн туруш керек чыгарбайт баягы намаздын артында уюп окуган адамдар ушуга этият болуш керек аял кишилер да жөндөн эле ушундай кыла берген болбойт эми аялдарда аз эле бирок эркектерде көбүрөөк болот ушундай андан кийин ва имсаку дарахим ва нахвиха фил фами бихайсу ла ямнаул кыраа ого чейин бу жакта көп нерсе калып кетиптир кайра кайтабыз ва танаххуму намазда жөндөн эле өтө үндү катуу чыгарып дем алуу же болбосо үндү өзүнүн абалынан башкача кылып чыгаруу мисалы деп намазда жөн турганда кээ бирлер ушундай кылат го деп ушулардын баардыгы макрух болот туугандар намазга келгенде шашпастан жайдары келиш керек эгерде туура оору себептен же башка бир нерседен болсо макул кээ бирде ооруп калганда ушундай кыласыз деп баягы кырат кылып намаз окуганда дем жетишпей калат ооруп калганда же башка бир учурлардачы мындай учурда макул деңиз бирок жөн эле эч бир себепсиз эле кылуу же болбосо баягы
атайлар намаздын сыртында чуркап келип ушундай кылып окусаңыз эмне болот? Бул нерседен баардыгы макрух болот. Ошондуктан танаххум кылбаш керек. Танаххум деген эмне? Үндү бурмалап чыгаруу. Дем алганда үннү өзгөртүп чыгаруу, деген ушул сыяктуу дем алуулар. Андан кийинкиси ва нафху гайрал масму'. Үн чыкпай тургандай кылып үйлөө. Дейт, же болсо деп озук тартат. Деп үйрөт. Ушуларды үн чыгарбастан десеңиз, ушулардын баары макрух болот. Караңыз, тоонда намазда ошондуктан жөн туруш керек намаздачы. Эгерде ошол кичине эме болуп кете турган болсо, үн чыгарбастан ошентип айта турган болсоңуз, воздух чыгарсаңыз ичинен, ушул нерсе эмне болот? Макрух болот туугандар. Эгерде үн чыгарып кылсаңыз десеңиз, же деп ушул сыяктуу кылсаңыз намаздын ичинде, намазыңыз бузулуп калат. Бул боюнча имам Касани Бадаиде ушул маселелерди айтат. Фаилам якун масмуан ла тафсуд. Эгер үн чыгарбастан десеңиз, мен азыр сиздерге билдириш үчүн үн чыгарып жатам. Ушундай кылсаңыз, үн чыгарбастан кылсаңыз намазыңыз бузулбайт. Үн чыгарып десеңиз, эмне болот? Намазыңыз бузулат. Ушуга көңүл бурайлы. Андан кийинкиси ва имсаку дарахими ва нахвихима ва нахвиха фил фами бихайсу ла ямнау алқира'a. Кыраатты, Куранды окуй ала турганчалык бол, Куранды окуганга тоскоочулук болбой турганда кылып оозуңузга бир нерселерди салып намаз окугандык ушул нерсе макрух. Оозуңузда бир кичинекей нерселер, мисалга кичинекей мончок, кичинекей бир баягы теңге, мисалга 1 сомдук, 3 сомдук теңгелери, ошол тыйындарды оозуңузга салсаңыз, ал эме Куран окуудан тоспойт. Аны салсаңыз деле Куран окуй аласыз. Мисалы, могул жерде мен теңгем болсо керек, сиздерге көргөзүп берейин. Бул баягы амалий түрдө болсун, адамдарга көргөзүп бергенде көбүрөөк түшүнүк чыгат. Андан кийин теңгелерим бар экен, могу примерно Кыргызстандын баягы 10 тыйындыга окшош мына, бул Иорданиянын эмеси тыйыны. Ушуга оозуңузга салып койдуңуз бир четинечи. Салып койсоңуз менен кырааттан тоспойт, окуй бересиз. Мисалы, азыр оозумда теңге турат, тыйын турат, окуй берем Куранчы. Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин окуй бересиз. Бирок бул теңге ушул оозда ошондой болуп турса деле макрух. Сиздин Куран окуганыңыз тоспойт. Бирок ошондой турса деле теңге же болсо ошон бир башка бир нерселер, эмне болсун? Кыскасы оозу салына турган жүздүк салып аласызбы балким, же болсо мончок салып аласызбы, же башка бир нерселер салып аласызбы? Булар эмне болуп калат? Макрух болот. Эгерде кыраатты тоспосо, ал эми кыраатты тосуп калсачы? Эгер кыраатты тосуп калсачы, анда эмне бул дурус эмес мындай кылганчы? Мисалга оозуңузга бир нерселер салып алдыңыз дейли. Мисалы, мен могул жактан көргөзүп берейин, чтобы эме болсун. Түшүнүктүүрөөк болсун. Мындай мондай теспи бар, кол теспи. Оозуңузга салып алдыңыз. Муну менен салсаңыз окуй албайсыз. Мындай окуйсуз, бирок дурус окуй албайсыз. Тамгаларды ачык билдире албайсыз, сүйлөй албайсыз. Мисалы, салып көргөзүп берейин сиздерге. Мына сүйлөй албай каласыздар. Ушунчалык деңгээлде көрдүңүздөрбү? Ушулардын эгерде ушунчалык деңгээлде болуп калса, кыскасы эмне кыраат кыла албай кала турганчалык деңгээлде, же болсо Куранды туура окуй албай турганчалык деңгээлде болуп калса, мындай кылган дурус болбой калат туугандар, Ал эми башка нерселерди салсаңыз, бирок кырааттан тоспосо, ал нерсе эмне? Макрух гана болот. Макрух тахриман болот. Макрух танзихан экен. Ва i'la'u ra'si fi ruku'i. Рукуда турганда баштарды көтөрүп алуу, ушул нерсе дагы макрух амалдардан. То есть рукуга барганда мындай түз болбостон, башыңызды мындай түз кылбастан көтөрүп алыңыз, мындай кылыпчы. Баш көтөрүлүп калды, мындай болуп. Ушундай кылып көтөрүп калсаңыз эмне болот? Бул макрух болот туугандар. Ошондуктан башты түз кылыш керек. Ошондой эле башты дагы өтө ийилип алган. Башты мындай мисалы паска каратып, ылдыйга каратып, мындай ийилтип алган, же болсо өтө көтөрүп алган макрух болот туугандар. Ошондуктан башты түз кылыш керек, Башты мындай могул арттагы бел менен, арттын менен түзүш керек, Ошондой абалда болуш керек. Андан кийин ва ibtila'u ma bayna al-asnani law kana qalilan. Эгерде тишиңиздин арасында эт жедиңиз, эт калып кетти, же кээ бир күрүч калып кетти, же кээ бир макарон, же кээ бир нерселер калып кетти тиштин арасында. Ошол калып кеткен нерселерди жутуп ала турган болсоңуз, анда бул нерсе эмне болот? Макрух болот туугандар. Тиштин арасында калып кеткен кичинекей нерселер, бул кичинекей нерсенин өлчөмү канча? Күрүччөлүк же болсо нокот бар, кичинекей нокоттор бар, Ошол нокотчолук нерселерди жутуп алсаңыз, бул эмне? Макрух болот. Макрух болот. Ал эми эгерде нокоттон чоң нерсени жутсаңыз, чоңураак ушак же макарон тириги калып кетти, же картошка, чоңураак картошка калып кетти, ошону жутсаңыз,
анда бул эмне макрух болот. Намазыңызды бузак кечиресиздер, макрух дейм да, намазы бузуп коет чоң нерсе. Ошол гүрүчтөн чоң же болбосо нокоттон чоң болгон нерсени жутуп алсаңыз, намазыңыз бузулуп калат. Ал эми нокоттон кичине болгон гүрүч, кичинекей ушактар, ошол нерсе жутсаңыз макрух болот. Ошондуктан намазга турганга чейин оозду тазалап, колдон келсе мисвак колдонуп, башка дагы оозду тазалоочу каражаттарды колдонуп, жакшылап намазга турган эң жакшы. Чайды, тамакты жеп туруп эле барып туруп тарс намазга туруп албастан оозду чайкаш керек. Ошондуктан сүннөт да бизде тамак жеген экен колду оозду чайкаш сүннөт туугандар, жакшы амалдардан. Ва тарку суннатин минас сунани. Жогору жакта биз сүннөттөрдү айтпадыкпы, Сүннөттөрдү канча сүннөт бар деп айттык туугандар? 27 сүннөт бар деп айттык. Ошол 27 сүннөттүн бирөөсүн таштай турган болсо, анда эмне болот? Макрух болот анын кылган амалы. Ошондуктан сүннөт амалдарын эч кайсын таштабаш керек. Ал сүннөттөрдүн баарын айтып кеттик. Буга чейинки азыр бул 6-чы сабак болсо, 3-чү же 4-чү сабакта айттык, ошол сабактардан карап алсаңыздар болот. Андан кийинкиси ва итмамул кираати фи рукуи. Рукуда туруп кыраатты улантыруу. Ушул нерседен макрух амалдардан туугандар, Рукуда туруп кыраат улантыруу. Кандай сиз окуп жатасыз да, зарыл шашып жатасыз. Мисалы окудуңуз. Ар-Рахман алламал Кур'ан халакал инсана алламахул баян. Аллаху акбар деп ошо эми бардыңыздан алламал Кур'анды рукуга кетип жатып же болбосо рукуда айтыңыз, анан Аллаху акбар деп ал жакта рукуда турган айтып койдуңуз. Бул эмне макрух амалдардан. Ошондуктан кыраатты кыямда бүтүрүп, анан кыямда туруп Аллаху акбар деген такбирди ошол жактан баштап айтып рукуга кетиш керек, Аллаху акбар дегенде, ошол Аллах деген эңкейип баштайсыз, акбарды айтканда рукуда болуп каласыз. Ушундай болуш керек, сүннөтү. Ошо эми рукуга барып алып туруп кыраатты улантырган, кээде шашылыш болуп калганда ушундай болуп калат да. Бул нерсе эмне болот? Бул нерсе макрух болуп калат. Эгерде фарздын деңгээлинчелик фарзды рукуда аткарсаңыз, анда бул дагы намазыңызды бузуп коет. Фарз деген кандай? Сиз кыямга келдиңиз да Аллаху акбар дедиңиз дагы эме Кур'ан окуганыз, рукуда туруп алып 3 аят окудуңуз. Ушундай болсо намазыңыз бузулуп калат туугандар. Андан кийинкиси ва tahsirul azkari fil intiqalat. Zikirlerdi intikal болуп жатканда айтуу. То есть рукуда 3 жолу Субхана Раббиял Азим деп айтыш керек. Саждада Субхана Раббиял А'ла деп 3 жолу айтыш керек да. Ошону сиз рукуда турган абалда айтышыңыз керек. Рукуда эңкейген абалда, саждада башыңыз жерге тийген абалда 3 жолдан айтышыңыз керек. Эң азында, билесиздер. Анан ошолорду туруп кетип жат. Мисалы рукудан туруп кетип жат Субхана Раббиял Азим, Самиаллаху лиман хамида дедиңиз. Болбойт, макрух болуп калат. Саждадан туруп жатып Субхана Раббиял А'ла, Аллаху акбар деп. Мындайча айтканда, башты саждадан көтөргөндөн кийин айтып баштадыңыз. Рукудан башты көтөргөндөн кийин Субхана Раббиял А'ланы айтып улантырып баштадыңыз. Ушундай болсо булар эмне? Макрух болот туугандар. Ошондуктан намазга көңүл буруш керек. Рукуда турганда сажданы өзүнүн жайына кылыш керек. Саждада рукуда турганда тасбихтерди ошол жерде айтыш керек. Саждада турганда өзүнүн жайында тасбихтерди айтыш керек. Аны эми такбирлерди туруп жатканда, кыймылдаган акыбалда айтабыз, Андан кийинкиси ва вад'ул ядайхи qabla rukbatayhi ala al-ardi lis-sujudi bila uzrin. Эч бир себепсиз эле тизеден алдын колдорду саждага барганда колдорду тизеден алдын коюу макрух туугандар. Колдорду тизеден алдын коюу макрух саждага барганда. Неге дегенде биз айтпадыкпы, сүннөтү биринчи тизени коюп, анан кийин колду, анан мурунду, анан чекени коюш керек дегенде, эгер ушунун бирөөсүн таштасаңыз, эмне болот? Макрух болуп калат туугандар. Андан кийинкиси 15-чиси варафума бa'da rukbatayhi lil qiyam kadhalik. Ошондой эле саждадан туруп жатканда колдорду тизеден кийин көтөрүүдан макрух. То есть сөөнүп туруу макрух, жөндөн жөн эле. Эч бир үзүр болбой, сиз оорукчан эмессиз, ден соолугуңуз жайда, бирок ошого карабастан колдор менен таянып турсаңыз, ушул амал эмне болот? Макрух болот туугандар. Ошондуктан саждадан турганда колдорго таянбастан буттардын учу менен, то есть өзүңүздүн күчүңүз менен турушуңуз керек. Андан кийинкиси wal iqa'u ka iqa'il kalbi. Эмне ит отуруш кылып намазда отуруп ушул нерсе макрух болот. Мен оорукчан болсун, оорукчан эмес болсун айырмасы жок. Ит отуруш деген кандай? Жерге көчүгү менен отурат, анан буттарын мындай кылып отурат да. Буттары, то есть тизесини, мындай тизени колго алсаңыз ушундай болуп отурат. Тизе могу курсак жака тиет. Тизенин учу көтөрүлөт мындай болупчу. Анан буттардын учу мындай учу. То есть мындай бул кайрылат да, буттун учу бул жака келет.
бул жагында кайрылып, бул жак курсакка тиер. Ушундай болсо эмне? Ушул ит олтуруш деп коет ушуну. Ушундай кылып олтуруш макрух болгон амалдардан. Анткени Абу Хурайра радhiyallahu anh айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага 3 нерсеге осият кылды, жана 3 нерседен тыйды дейт. Уктардан алдын витир важип намазын окууну, ар бир айда 3 күн оруза кармоону, жана дагы духа намазын 2 рекет окууну дейт. Ушул нерсеге осият кылды. Жана да 3 нерседен тыйды. Намазды ал жак бул жака бурула берүүнү, ал жак бул жак карай берүүнү тыйды. Жана дагы ит олтуруштан тыйды. Жана дагы намазда сажда менен рүкүнү тез-тез тоокдан чокугандай кылып тез-тез кылууунан тыйды дейт. Ошол пайгамбарыбыз Абу Хурайра радhiyallahu anh айткан осияттарды биз алсак бизге дагы жакшы туугандар. Неге дегенде пайгамбардын осияты сөзсүз түрдө баардык инсанга өзүнүн пайдасын тийгизе турган осияттардан туугандар. Андан кийинкиси туугандар, андан кийинкиси wa ghamdul aynay wa taghtiyatul fami bila ghalabati tahta'ub. Oozdu жөндөн жөн эле жабуу. Оозду жаап алып, жөндөн жөн эле оозун жаап турасың. Же болбосо ушундай амалдар кылып жатасың. Неге десе бул текеберчиликтен дейт да. Жөндөн жөн оозду жаап, болсо сакалың сыланmış болуп ушундай кылып бересиң. Ушул нерседен макрух амалдардан туугандар. Эгерде сага баягындай эринсең, уйку келгенде оозуң ачылат, анда кол жасаң макул деп айтканбыз, мубах деп айтканбыз ал нерсеничи. Бирок колдон келгенче кетириш керек деп айтканбыз. Бирок жөн ошондо эрингениң жок, жөн эле оозуң жаап жатасың да текеберчиликтенчи. Кээ бир адамдар ушундай амалдар бар, жөндөн жөн эле нерселер кыла берет. Ушулар эмне болот туугандар? Макрух болот. Ошондуктан этият болуш керек, андай нерсени кылбаш керек. Андан кийинкиси макрух болгон амалдардан wa ghamdil aynayni. Көздү жумуп алып намаз окуш жакшы нерселерден эмес туугандар. Неге десе, liannahu yunafil khushu'. Алымдарыбыз айтат, көздү жумуу намаздын хушусун кетирет дейт да. Көздү ачып туруп намазды хушу хузу менен окуу эң чоң деңгээлде намазды хушу менен окуунун эң жогорку даражасы ушундай. Алымдар, олиялар ушундай көзүн ачып эме кылат, намаз окуйт хушу хузусу мененчи. Эгерде сиз көзүңүздү ачсаңыз, ой фикириңиз чачырай берсе, анда рухсат. Бул жакта макрух деген макрух танзихан, жеңилирээк макрух. Эгерде сиз ой фикириңиз чачырай берип хушу хузу кыла албасаңыз, анда көздү жумганга кээ бир алымдар тараптан рухсат бар. Бул боюнча Ибн Аббас радhiyallahu anh айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минту айтты дейт. Кала саллаллаху алейхи вассалам: "Иза қама ахадукум фи салати фала яғмиду айнайхи." Кимде ким силердин бирөөңөр намазга турса, анда көздөрүн жумбасын дейт пайгамбарыбызчы. Өзүнүн хадисинде. Бул хадис Муъжамул Аусатта, Муъжамус Сагир, Муъжамул Кабирде келет. Андан кийинки маселе wa qalbul hasa illa an la yumkinahu as-sujudu fa ata bik marratan aw marratayn. Сажда кыла турган жерди тейиздөө макрух. Сажда кыла турган жерди бая жайнамаз учу кайрылып калды, же жайнамазда бир аз сызык пайда болуп калышы, ошону баары тейиздеп кыймылда бул дагы. Ушул биз айтпадык намаз ичинде ашча кыймыл кылган баарды макрух депчи. Ошол эле кайдадан да караңыз. Саждада турганда негизи эле жайнамазды учу кышап калыш, шамалга же башка бир нерсеге. Эгер сиз сажда кыла алсаңыз, андан тейиздебеш керекчи. Тейиздеп койсоңуз эмне болот? Макрух болот туугандар. Ошого тейиздебестен окуганга аракет кылыш керек туугандар. Тейиздебестен окуганга аракет кылыш керек. Ошондой эле таштар дагы. Эми алдын кездерде баягындай мечиттерге кум төшөлчү да пайгамбарыбыздын алдын кезде арабтардын мечиттерин ошо пайгамбар замандан кийинки мечиттердин көпчүлүгү кумдан болгон, мечиттин ичи кум болгон туугандар. Ошол жерде тейиздеп же ошол жакта бир аз кичине таштар чыгып калса, ошолор тейиздеп алып коюу макрух болот. Эгер деле сен ошого сажда кыла албасаң, мисалга сажда кылсаң өтүп кетет чекиңечи. Же болбосо өтө ысык деп коелу, же башка бир нерсе болду дейли, ушундай бир себептер менен. Ошондой болсо, анда эмне экен, аны алып же болбосо башка жерге сажда кылган болот. Бирок жөндөн жөн эле баягы жайнамаз тейиздей берген, алдында бир ушак көрүнүп калса, же болбосо башка бир нерсе көрүнүп калса, ошону алып чөнтөгө салган, намаздан сырткары убакытта кылыш керек. Ошондо намаздан сырткары абалда убакытта эмени тазалап, жайнамазды тазалап, намаз окуп турган жерди тазалап, мечиттерди тазалап коюш керек. Анан намаздын ичинде адүши эме менен, ихлас менен Аллах Таалага хушу хузук намаз окуш керек туугандар. Андан кийинки wa mashul jabhatihi ani turabi aw al-araqi qabla al-faraghi. Намаздан бошогонго чейин эгер жүзүгө топурак тийген болсо, же болбосо бир эме тер, адам ысып кеткенде терлейт, ошол нерсени арчый бериш. Бирөөлөр ысып кеткенде чөнтөгүнөн же болбосо бул жакта чөнтөгүнөн эмесин чыгарып,
платочкасын чыгарып, шапкесин көтөрүп, арчып, анан кайра салып коет да намаз ичиндечи. Тууганым намазда мындай көрүнүш кээде намаз бузуп коет. Этият болуш керек ал нерсегечи. Муну намазга чейин кылыш керек. Туугандар, намазга чейин ошол нерсени кылып алыш керек. Намазга чейин тердебей турганда кылып, мечитке кичине эме кылыш керек. Эмеде, условия кылыш керек, кичине барып кондиционер деген нерсе азыр же болбосо тетигиндей эмне деп коет эле. Турак менен артында эмне деп коет эле. Ошон шамал кылчуларды коюп, ошол нерселерди кылыш керек. Үйдө дагы ушундай эле. Үйдө дагы ушундай кичине шарттарды кылып алып намаз окуган эң жакшы. Жана башка кээ бирөөлөргө кыл жукса, же болбосо чач жугуп калат үйдө отурганда, же башка бир жерлерде намаз окуганда, же чаң жугуп калат. Ошол нерселерди сүртө берген намаздын ичинде. Намаздын ичинде сүрткөн эмне макрух амалдардан туугандар. Имам менин айтуусу боюнча, Фанарин айтуусу боюнча. Булардын баардыгы биз айттык китеп боюнча келип жатабыз туугандар. Ва каффу сауби. Кийимдерди түрүп алуу. Кийимди түрүү. Бул жакта кийимди түрүү дегенге жең айтылып жатат туугандар. Жең эмес, негизи кийим айтылып жатат. Кийимдин астыны түрүп алуу, асты жагын түрүп алуу, же болбосо жеңини түрүп алуу. Ушулардын баардыгы макрух болот. Намазда кийимди түрбөш керек. Мисалы эркектер, бул эми кыргыздарда биз анча деле узун кийим кийбейбиз да, бизге билинбейт. Арабтарда кийимдерди түрүп алат. Асты жагы узун, арабтардын кийими тизеден ылдыйга түшүп турат, баягы аялдар окшош кийим кийет да. Ошолорду түрүп алат. Ошондой түрүп алып намаз окуш эмне болот? Макрух болот туугандар. Эми бул кийим маселесинде туугандар, биз кыргыздар сөзсүз түрдө арабтардын кийимин кийип намаз окуш шартпы? Жок, шарт эмес. Намазда сенин авратың жауып, ошол намазда кыймыл аракетиңди тоспой турган кененирээк болуп, жана дагы ошол эмеңден ылдыйраак болсо, могул арткы авраттардан кичине ылдыйраак болуп турса, ушул нерсе жакшы. Азыр бизде баягы давачылар кийет көбүнчөсү, же болбосо биздин азыркы имамдарыбыз кийет. Ошондой кийимдер бизге өтө жакшы туугандар, ошондой кийимдер өтө жакшы. Биз баягы Бангладештин же Пакистан, Индиянын же арабтардын же египеттердин же европалыктардын же кытайлардын кийимин кийип намаз окуш шарт эмес. Биздин өзүбүздүн кыргыздардын жакшы кийимдерибиз бар, биздин кыргыздардын чеккендери бар мисалы. Эми жайдын күндө бир аз чеккендер кийиш кыйын деп коюңузчу. Бирок атайын ошо кыргыздар үчүн азыр кийимдер чыгып жатат, ошол кийимдерди кийгенибиз эң жакшы. Неге дегенде, артың белиң ачылбайт биринчиден, экинчиден намазда кененирээк болуну жакшыраак. Ошол биздин алымдар сыфаттаган кийимдерден ушул азыркы биздин кыргыздар чыгарып жаткан кийимдер жакшы туура келет. Биздин өзүбүздүн садатка жараша кийим кийген жакшы. Бирөө кийсечи, мисалы Кыргызстанда бирөө, мисалы мен азыр араб мамлекеттеринде окуп жатам, эртең Кыргызстанга барганда кээде арабтардын кийимин кийем. Кээде неге дегенде, эме болот. Кийгенге мындай көңүл тартат да, мындайча айтканда кээде эме келип калат. Илхом келип калат деп коет бизде кыргыздарда. Ошондо илхом келгенде киемин делечи. Алда эми сен кийбешиң керек, кыргыздардын эмесин бузуп жатасың, кыргыздардын үрф адатын бузуп жатасың, андай мындай деп айтсак болобу? Жок, болбойт. Неге? Анткени кыргыздардын азыр үрф адатын эч ким сактабайт да ошол себептен. Мисалы баарыбыз кимибиздин үстүндө азыр кыргызча кийим бар. Мисалы моголор кыргыздардын кийими эмес, топу деле кыргыздардыкы эмес мисалы кылгандачы. Туурабы? İçimizdeki iç kiyimden başlap şımızga çeyin, paypağızga çeyin hiç kaç kırgızlardık emez tuğanlar. Kırgızların kiyimi boşça ağır bir de nesi boş gerek, çiğmeleri alacak bucak. Barını kiyimiz Kıtaylardık, olursa başka bir memleketin emesi kiyimleri bulup kalan hazırca. Oşonluktan oşo Arapların kiyse, biröler Bangladeş, Indiyanın kiyse, başka bir özöktörünün kiyse alarkın tos koyup. Nege degende kiyim hazır erkin emedeçi. Az dünyanın bardığı өздөрүгө жараштуу, өздөрүгө жаккан кийимдерди кийип калган. Ошондуктан тоспойбуз. Бир шарт менен намаздын ичинде авратың ачылып калбаш керек, анан элдин арасында фитна болбой турган кийим болуш керек деп айтабыз. Анан аял кишилерге ушул жерде эскертип айтып кетебиз. Бизде кыргыздарда кара светти, эми бул элде кара свет мито көрүнөтчү. Ошондуктан хижаб кийип жүргөн эжелер, никап кийип жүргөн эже карындаштарыбыз кара никап кийүү шариятта талап кылынбайт. Шариятта аврат жабылышы жана да бирөөгө фитна катары түшүштү талап кылат шарият. Ушул жакта эми авратыңыз жабылат. Ак кийсеңиз деле, кара кийсеңиз деле, жашыл кийсеңиз деле айырмасы жок. Экинчи фитна болбош керек деген нерсе табылбайт да. Неге дегенде кыргыздарда ошол кара кийим фитна болгондуктан кара кийбеңиздер деп айтабызчы. Никаптагы, хижабты дагы эч нерсенин карасынан эмес, башка светтер көп. Боз бар, жашыл бар, көк бар, сары бар, ак бар, кызыл бар, кызыл аялдарга болот, Ошондой кийсеңиздер жакшы болот деп айтабыз. Ошого көңүл буруңуздар. Неге дегенде элди үркүтүп албаш керек, элди чочутпаш керек исламданчы. Адамдар караны жаман көрөт. Эми кыргыздарда ошондой салт бар экен. Ошол себептен ошол нерсеге көңүл бурайлы. Шариятта айтпайт да кара кийгиле депчи. Шарият айтат, эмне авратыңды жапкын,
Анан фитна болбой турган нерсе көп нерсени өз ичиге камтыйт да. Ошонун бирөөсү свет, ошонун бирөөсү баягы фигураны билдирбей тургандан кылып кененирээк жана башка дегендей. Андан кийинкиси намазда эңсөө, уйкусуроо, жалкоолонуу ушул нерсе макрух амал болот туугандар. Анткени ушул эңсөө жалкоолуктан болот. Мындай көңүл коштуктан болот. Намазга көңүл коштугунан билдирет да. Ошол нерсеге көңүл кылыш керек, намазда ушундай нерселерди кылбаш керек туугандар. Макрух болот. Эңсөө баягы эринүү, жалкоолонуу намаздын ичинде макрух. Кандай эле текеберчилик макрух болгон, текеберчиликтин баардыгы кийимде болсун, башка амалдарда болсун макрух болот булардын баардыгы. Ошондой эле эринүү, ошондой эле жалкоолук, ошондой эле баягындай менменсинүү ушулардын баардыгы. Намаздын ичинде керилүү, баягындай баа кыласың, керинесиң, колдорунда кыласың, же болбосо биз көбүнчө керинген колдорунда көтөрөбүз го. Ушунун эми кандай гана жолу болбосун, колдор көтөрүп керинесиң, колдор көтөрбөй керинесиң, колдор алдыга сунуп керинесиң, колдор ылдыйга сунуп керинесиң, мисалы аялдар болсун, эркектер болсун, ушулардын баардыгы макрух. Эринүү, созунуу, сунуу, ушунун баардыгы макрух болот туугандар. Неге? Анткени бул дагы жалкоолуктан, анткени бул намазга көңүл коштуктан болот туугандар. Намаздын ичинде биз Аллахтын алдында турабыз. Президенттин алдыга барып дейсиңби? Дебейсиң эч качан. Аллахтын алдында кантип кыласың эми? Кичине уялыш керек адамчы. Аксакалдардын алдыга барсаң, ошондо десең башыңа бир коет. Неге? Себеби менин алдымда мындай баягы аксакал, адеп аклагы жогорку болгон адамдардын алдында бул жаман көрүнүш туугандар. Эми биздин адеп акылыктар азыр мындай өзүбүз билебиз да баарыбызчы. Ошого бизге эми адий көрүнүш болуп калган. Бирок адеп аклагы жогорку адамдардын алдында бул жаман көрүнүштөр. Ошондуктан Аллахтын алдында эми ал нерсени кылганга такыр болбойт. Фарқатул асаби, колдорду кырсылдатуу, ушул нерседен макрух туугандар. Колдорду манжаларды макул болсун, бул колдун манжалары болсун, бутту колдун. Кээ бирөөлөр бутунун манжаларын кырсылдатат намазда турганда, рукуга барганда, саждага барганда буттардын учун мындакка туура кылса кырсылдайт экен. Кээ бирөөлөр турган абалда кана баягындай эме кылат го, буттардын учун көтөрөт го. Мен көрсөтүп берейин, мындай туруп туруп эле буттардын учун да көтөрөт. Ушундай кээ бирөөнүн буттары кырсылдайт, же болбосо ушундай жөндөн ушундай кылуу, ушулардын баары макрух. Эми аялдар болсун, эркектер болсун, баягы турат дагы буттардын учуга мындай көтөрүлөт, ушунун баардыгы макрух. Ошо кыскасы манжаларды кандай кылып кылса кырсылдатууну баардыгы макрух туугандар. Намазда турган мындай кылып кырсылдатасыз, намаздын ичинде макрух. Намаздын сыртында деле кылган жакшы мисал. Бул жакшы адамдар кулк мүнөзү эмес колдорду кырсылдатуу. Медицина боюнча да жакшы эмес. Медицина боюнча көп ушундай кырсылдатып берсеңиз эмне сөөктөрдө суу үйүлөт. Суу үйүлсө, аны эмне операция жолу менен гана чыгарыш керек болуп калатчы. Ошого эмне кыласыздар, этият болуш керек. Бул жакшы адамдардын адеп аклагы, адептүү адамдардын кулк мүнөзү эмес, колдорду кырсылдатуу, көрүнгөн жерде эринүү, көрүнгөн жерде оозун ачуу, жалкоолонуу, созулуу, булар жакшы адамдардын амалдарынан эмес, ошондуктан намазда тыйылат булардын баардыгы. Негизи бул боюнча хадистер дагы бар. Мисалга алганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Али радhiyallahu anh риваят кылган, пайгамбар айтат: "Ла тафтау асабияка ва анта фис салах." Мен намазда турганда сен колдоруңду эмне ифқа кылбагын дейт. Ифқа дегени ошол кыймыл аракеттер кылбагын дейт. Кырсылдатууга айтат. Вал истирахат мин риджин ила риджил. Буттарда биринен өтүп бирисиге отуруп эме кылган болбойт. Дем алганчы. Намазда турганда эки бутка бирдей туруш керек да, бирөөсүгө туруп алып, дагы туруп, же экинчиге дагы туруп, ушундай кылган дурус эмес болгондар. Эч бир үзүрсүз кылбаш керек мындайчы. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атка окшоп, анан төөгө окшоп эме намаз окууну тыйган дейт да. Бул кандай, кантип түшүнөбүз десе, төө намазда жөн турбайчы да, төө намазда дейм, намаз окуйт. Төө негизи эле жөн турбайт. Токтотуп койсоң, кыймылдап турат экен, алдыга артка же ол жак бул жактар. Кыскасы ушундай, намазда кыймылдап ушундай намаз окуганга, анан атка окшоп. Ат кантип турат десе, ат эгер токтотуп турсаңыз, ат эч качан төрт бутуга бирдей турбайтчы. Дайыма бир жагына мындай бир бутуга күчүнүп көбүрөөк коюп турат атчы. Ошол сыяктуу намаз окуганда пайгамбар тыйган туугандар. Ошого намаз окуганда атка окшоп туруудан сактаныш керек. Бир бутта туруп, экинчи бутка алмаштырып намаз окуудан тыйыш керек. Эки бутка бирдей туруш керек туугандар. Андан кийинкиси ва тафриджул асаби фи гайри рукуи.
рүкүдөн башка жерлерде колдорду ачып алып турган өтө моундай кылып, бизде рүкүдө турганда колду ушундай кылып ачып эмени кармайбыз да, эркектер, аялдар эмес, эркектер булар. Эркектер ушундай кылып кармайт, колдорун ачып алып. Эми башка жерлерде, мисалга такбир тахим айтканда колдорду ачып алып, Аллаху акбар, саждага барганда колдорду ачып кармап, башка жерлерден колдорду ачып алган макрух. Саждага барган колдорду ачып алып, бар макрух. Аттахиятта отурганда колдорду ачып алып, жок. Бир эле бизде рүкүдө колдорду ачып туруп, рүкүдө кол тизени бекем кармайбыз, эркектер, аялдар эмес, эркектер бекем кармап, башка бар жерде кол өзүнүн абалында. Кол өзүнүн абалы, өтө катуу ачпайбыз, өтө катуу жумбайбыз, өзү кандай болсо ошондой. Ошондой болгон кадырастан ошондо намаз окуйбуз бизчи. Андан кийинкиси, неге булар, неге ушул нерселерди айтып жатабыз? Булар ашыкча нерселердин. Анткени адам бир нерсе менен алек болсо, башка нерседен оолак болуп калат да тууганым. Мисалы, мен азыр сиздерге сабак окуп жатам да, сабак окубай жатам өзүмчү, туурабы? Сиздер сабак эшип жатасыздар, башка бир жумуштан калып жатасыздарчы. Ошондой эле намазда башка бир алек нерсе менен алек болсоң, сен хушукунан каласың да, Аллах Таала менен байланыштан каласың. Эми ошол Аллах Таала менен байланыштан калтырган нерсенин бардыгы макрух. Бардыгы макрух же адепсиздик же жакшы көрүнгөн нерсе эмес. Ошондуктан ашыкча кыймыл вообще кылбаш керек намаздачы. Ошого хушукуз жоголот да. Ошо хушукуз менен бекем болсоңуз, могу кыймылдардын бардыгы секин кетет туугандар. Ошого эйтат болуш керек. Андан кийин ва таъдирул фил кыраа. Намазда Куранды тез окуу ушул макрух. Алхамдулиллахи раббил аламин аррахманир рахим малики яумиддин. Ушул нерсе макрух туугандар. Тез окуган макрух. Куранды өзүнүн эрежелери менен биз айтпадык баягы тартилип кылып окуган сүннөт мустахаб деп айттык. Ошол мустахабты өзүнүн деңгээлинде аткарыш керек. Мустахаб караңыз, биякта сүннөт болгон, мустахаб болгон амалдын бирөөсүн таштасаңыз, макрухка түшөсүз. Ошондуктан ар бирини өзүнүн абалында аткарыш керек. Ошондуктан Куранды окуганда шашпастан, кыраат менен, жакшылап, тажвид менен, тартил менен окуш керек. Эгерде тез окусаңыз, анда эмне болот? Макрух болот. Эгерде тез окуганда ката баягындай билим мындай Куран экендигин билинбестен болуп калса, мисалы, вахши тез окудуңуз. Кайтып окуп жаткан кайсы аят эмнени окуп жатканыңызды сырттан уккан адам билбеди. Ушинтип окугандар бар да, баягы кээде видеолордо көрүп калабыз, субханалла, баягындай фарсаж имамдар деп түшүнүп калат. Ушинтип окушат. Сырттан эмне окуп жатканын билбейсиң. Бул намаз дурус эмес бул адамдын. Ал Куран окуду деп эсепке алынбайт. Неге дегенде бизде Куран окуган сырттан адам ошол Куран экенин билиш керек. Бул адам дегенмен Куран вообще болбойт да. Ушундай окуган адамдар бар, баягы бул баягы бардык намаздарга тиешелүү деген ушунда, баягы кээде тараф намаздарда болуп калат. Кээ адамдар ушинтип окуйт. Кээ бирлер шашканда, бир жака шашып жатканда, же дарат кысап калганда, же башка бир нерсе болуп калганда ушундай шашып окуйт. Ошондуктан намазды жакшылап өзүнүн жайда окуган керек туугандар. Намазга турабыз. 5 мүнөт, 10 мүнөт, күнүгө ашып барса 1 саатка жетер, жетпес. Дараттары менен кошкондо тууган. Ошол 1 саат Аллах үчүн жакшы көңүл берейли. Аллах Таала бизге 24 саат берип жатпайбы күнүгө? 24 сааттын ичинде сен канча ишиң бүтүрүп, канча сага жакшылыктар кылып жатат, ошондордун ичинде Аллахка 1 саатты жакшы, Аллахка жага турган кылып берейли туугандар. Ошого намазда кыраат кылганда шашпастан, башка нерселерден шашпастан, өзүнүн жайында кылып аткарган жакшы. Баягы фарсаж имам болбош керек. Айрыкча имамдар же болбосо кээ бир карикелер болсо, ошого этият болуш керек. Ва тарку тасвиятир раси ма захри ракиан. Түз болуп таштоону эркектерге айтылган, түз болуп турууну таштоо макрух. Башты түздөө коюу макрух. Рүкүгө барганда артыңыз менен башыңыз бирдей болуш керек. Башыңыздан көтөрүп турса же өтөмдай ылдый болуп кетсе, дурус эмес. Могу рүкү белиңиз менен башыңыз, артыңыз бирдей түз болуш керек туугандар, эркектердики. Аялдардын мындай боло берет. Анан аялдардан башын туруп мындай, аялдар мындай болуп колдор тизеге жетет да, рүкүгө барганда ошол жака башын көтөрүп албаш керек. Же өтө мындай кылып албаш керек. Ушул нерсеге көңүл буруш керек. Ушулар эмне экен? Макрух болот туугандар. Башты түздөш керек, артыга түздөш керек. Өтө ылдый болуп албаш керек аялдар, эркектер да рүкүдө өтө башын ылдый кылып, өтө көтөрүп албаш керек. Ондо какайып алып, рүкү кылган болбойт туугандар. Макрух болот. والتخطي ثلاثا فصاعدا بلا عذر لو وقف بعد كل خطوة. Эгерде намазда туруп жөндөн эле 3 кадам таштай турган болсоңуз, 3 кадам баса турган болсоңуз, бирок 3 кадам басканда шарты токтоп бас. 1 кадам бастыңыз, токтодуңуз. Дагы 1 кадам бастыңыз, дагы токтодуңуз. Дагы 1 кадам басып токтодуңуз. Ушундай 3 кадам таштасаңыз макрух амалдардан. Неге дегенде бул жөндөн кыймыл да. Намаздын ичинде ушундай кылып кадам таштаган макрух болот туугандар.
Эгерде удама 3 кадам бассаңыз, мындай 1 кадам, 2 кадам, 3 кадам сыра бассаңыз, ортосунда токтодуңузда какой-то бир время, убакыт, бир кандайдыр бир деңгээлде убакытка, кечирсек кээде орусча аралашып кетип жатат. Кандайдыр бир деңгээлде убакыт таштабастан, убакыт калтырбастан, дароо биринин артынан бири удама кылып 3 кадам биринин артынан бири таштасаңыз, намазыңыз бузулат тууганым. 3 кадам менен намаз бузулат. Ал эми жок, 1 кадам таштадыңыз, токтодуңуз, дагы 1 кадам таштадыңыз, токтодуңуз, дагы 1 кадам таштадыңыз, токтосоңуз, макрух болот бул нерсе, макрух амалдардан болот. Ал эми ушул жерде намаздын ичинде басуу боюнча бизде бир канча маселе бар. Эгерде сиз жамаат менен окуп жатсаңыз, мечитте боло турган болсоңуз, анда бир алдыңыздагы жер ачылып калды, бирөөнүн даратысында саптан кетип калды. Ушул кетип калса, сапты тегиздөө үчүн, сапты тууралоо үчүн кадам таштасаңыз болот. Бирок кадам таштагандын шарты жөнөкөй адамдар баскандай кылып кадам таштабаш керек. Мисалга алымдарыбыз айтат, кадам таштаганда буттарын сүдүрөш керек депчи. Мындай сүдүрөп, анан коюп, мындай сүдүрөп, анан коюш керек. Жерге тийгизип, сүдүрөп, келип анан коюш керек дейт да. Жөнөкөй адамдай кылып бассаңыз, анда намазыңыз бузулуп калат. Жөнөкөй адам эмес, ошого саптарды түзөгөндөн ошондой. Анан экинчи маселе бар бизде. Баягы намаздын ичинде даарат сынып калган адам барып намаз даарат алып келип намазын ууласа болот. Ушул учурда мечиттен чыкпоо шарты менен туугандар. Албетте бул баягы бина уссала деген чоң бир маселе бар, өзүнчө маселе бар, бирок бул көпчүлүк адамдар мындай аткаруу кыйын, көпчүлүк адамдарга ошондой болсун айтып келейик, неге деген арабызда толук илимдер бар, ошолорго пайдалуу болсун. Ал эмне, ошого кадам таштасаңыз болот. Ага жөнөкөй кадимгидей адамдар баскандай кылып басып кете бересиз даарат алуу үчүн. Намазды ошол токтотуп баары даарат алып кайра ошол жерден улап кетесиз. Бул ошол намазда даарат сынып калган адамдар үчүн гана. Жана да намазын уулоо үчүн мечиттин даракана мечиттин ичинде болуш керек, мечиттин зданиясында болуш керек, мындайча айткандачы. Ошол мечиттин ичине чыгып кетпестен деп айтылат. Ошол амалдарды кылуу менен немеси намаз бузулбайт туугандар. Андан кийинкиси ва тамаюлу яминан ва шималан. Намазда көкүрөктү бурбастан оң жакка сол жакка карап ийилүү, кыймылдоо. Жөн ушинтип кыймылдайсыз. Ушунун баары макрух. Же алдыга, же артыга кыймылдоо. Мына жөн элечи, ушулардын баардыгы эме болот, макрух болот туугандар бизде. Андан кийин вакатлу камлати дуна саласи. Эгер камла деген ошол намазда сизге тоскоолчулук жарата турган бит, же болбосо ушундай майда чиркейлер. Бул эми битке айтылат көбүнчө. Ошону өлтүрсөңүз 3 жолудан аз өлтүрсөңүз макрух болот. Макрух деген туугандар бул эмне? Макрух амал, намаз бузулбайт, бирок макрух амалдар. Неге намаз бузулбайт дегенде, анткени пайгамбарыбыздын хадисинде келет да, бул маселечи, пайгамбарыбыз эмени ошол камылды, битти намаздын ичинде өлтүргөндү да тоскон эмес туугандар. Ошондой эле вадафнуха кадалик, ошондой эле аны өлтүргөндөн кийин көмүп коюу, көмүү деген алдыңкы айттык мечиттерде эме кум менен болгон деп, ошондой кылып көмүп кое турган болсоңуз, бул эмне болот? Макрух амалдардан болот, бирок намазыңыз бузулбайт туугандар, Макрух амалдардан болот, бирок намазыңыз бузулбайт. Андан кийинкиси ва илкаул бузаки. Түкүрөктү таштоо ушул да макрух. Мейли оозуңуздан мындай түф деп түкүрүү эмес, таштоо. Оозуңуздан куютуп чыгарып турдуңуз. Же болбосо оозуңуздан бир нерсе менен жеңиңиз менен ачып таштадыңыз түкүрөктү. Же оозуңуздан колуңуз менен алдыңыздан жерге таштадыңыз, же башка жака сүрттүңүз. Же кол арчууга арчыдыңыз. Эч бир себепсиз элечи. Ушулардын баары макрух болот. Ошондо намазга чейин ооз мурун тазалап, ал жак бул жактарды тазалап намазга туруш керек, Ошол эмени түкүрөктү кандай гана жол менен албасын, ушунун баардыгы макрух болот туугандар. Ошондой эле ушунусун азырынча. Wa naz'ul khuffi bi'amalin qalilin. Бул жакта масын айтып жатат, масыны жеңил, аз болгон кыймыл аракет менен масыны чечип коюу, ушул эмне макрух болгон амалдардан. Масыны өтө аз болгон кыймыл аракет. Эгерде көп кыймыл аракет менен кылсаңыз, намазыңыз бузулат. Аз кыймыл аракет менен. Мисалы, саждада турасыз, саждада колуңузду бутуңузга алып барыңызда кармап туруп кетсеңиз, же бутуңуз кичине жылдырсаңыз, мас чечилди. Ушундай кылуу макрух. Ошондой эле туугандар, носки болсун, ошондой эле бут кийим болсун, ошондой эле дагы башка бир кийим кечеңиз болсун үстүңүздө. Ошолордон чечүү ушунун баардыгы макрух болот. Кээ бирөөлөр мисалга бут кийим менен намаз окуп карасаңыз, намазда экенсиз, билбей калдыңыз. Ушул учурда эми намазда бут кийим менен туруу макрух өзүчү.
Adepsizlik bilemiz bardığımız. Nege degende bu but kiyim menен turуу özü adepsizlik болот da. Anan ошону чечүү бул өзүнчө макрух амал, ошого көңүл бурайлы. Эгерде көп кыймыл аракет болуп кетсе, мисалы баягы нерсеңизди путуңузду алдыңызга койдуңуз, анан нерсеге чечтиңиз, намаздын ичинде болуп жатат. Ушундай кылсаң намазыңыз бузулуп калат анда. Ошол сыяктуу эле намазда турупсуз, бут кийим менен тура алыпсыз, анан бут кийим менен тура алып, бут кийим боонун чечтиңиз, анан бут кийим мындай кылып чечсеңиз, мындай да намаз бузулат. Аз кыймыл аракет менен болсун, көп кыймыл менен болсун, намаз бузулат туугандар. Аз менен көптүн айырмасы кандай? Азда бир эле кыймыл менен чечип кетесиз, көптө 3 кыймылдан көп болот. Же болбосо 2 кол менен амал кылынат. 2 кол менен же 3 кыймылдан көп болсо эмне намаз бузулат. Ошондон айт да, кадам койгондо 3 кадам бирок эме менен бөлүп деп айттык. 3 кадам удама биринин артын бири дароо кылса намаз бузулат деп айттык. Андан кийин вашаммутип, намазда бир нерселер жыттоо, бул жакта айтып жатат, атыр жыттоо, ушул нерсе эмне? Макрух амалдардан жыттоо. Жыттоо дегенде мындай деп атайлап мурдуңуз менен деп ушундай кылуу, ушул нерсе макрух туугандар. Ал эми дем алганда мурдуңузга кирсе ал нерсе макрух эмес. Баягы мисалы намазда турсаңыз, кошуна жанында турган адам же болбосо имам, же болбосо ошол мечитке бир адам сонун атыр себеп келиптир деп жыттап коюп ушул нерсе макрух. Дем алып жатканда өзүнөн өзү келсе ал нерсе макрух эмес. Мурунду кыймылдатабыз баягы, воздухту сорообузго деп сорообузго, ошондой кылып жыттоо, мындайча деңгээлде эмес, баягы мурунду деп кыймылдатабыз. Кичине кылсам силерге эчилбей калып жатат, ошондуктан көргөзүп бердим. Ушундай кылуу кыскасы мурун менен жыттоо эмне болот? Макрух болот. Жөндөн жөн эле өзү келсе, дем алып жатканда жөндөн жөн өзү келсе, ал нерсе макрух эмес туугандар. Андан кийинки маселе таравуху бисауби вал мирвахати дуна саласи. Бул жакта азыр атырды айтты. Атырдан башка нерселерди жыттасаңыз болот. Мисалы кээ бир адамдар сигарет жыттагысы келет. Сигарет чеккендер бар. Намазда мечиттин сыртынан бирөө сигарет чегип жаткан экен, же болбосо бирөө сасып сигарет чегип келген экен. Анан ошонун жыттыга кайф алып жатат деп. Бул да макрух болот туугандар. Кээ бирөөлөр тамак жыттанат, мисалы үйдө аялдар, тамак жыттанып жатат, курсаңыз ачып кетти деп жыттап алсаңыз, кичине лаззат алайын деп, кичине рахат алайын деп, макрух туугандар булардын бардыгы. Жыттабастан өзүнөн өзү келсе, ошондон рахат алсаң ал макрух эмес. Атайлап деп жыттасаңыз, булар макрух болот, Бул кыймылсыз нерсеге айтылып жатат. Ал эми кыймылдуу нерсе болсо, анда намазың бузулуп калыш коркунуч бар. Мисалы, кыймылдуу нерсе, атыр турат экен же чөнтөгүңүздө атыр бар экен, аны алып келдиңиз, аны алып жыттап, мындай кылсаңыз, же мындай себип, анан мындай кылсаңыз, жок, бул вообще намазың бузулуп кетиш коркунучу бар алда. Бул мурун менен гана, мурун менен деген ушул нерсе макрух туугандар. Кыймыл аракет болуп кетсе, ал каралуу. Макрух көбөйөт. Эгер көп болуп кетсе, жана 2-3 кыймыл болуп кетсе, намазың бузулуп калыш коркунучу бар. Муну айтып жатасыз туугандар, неге дегенде кээде бизде Кудайга шүгүр Кыргызстан аз эле, бирок кээ бир жерлерде барсаңдар ушундай кыймыл аракеттер боло берет да. Аларга карап ушундай кылса боло берет экен деген чечим чыкпаш керек бизде эч качанчы. Андан кийинкиси ватарауху бисауби. Кийим менен же болбосо шамал кылдырчу нерсе менен эмне? Шамал кылуу, желдетүү. 3 кыймылдан аз. 3 кыймылдан аз дегени бул деген нерсе туугандар эме? Баягы шамал кылдырчулар барго бизде, желдетчүлөр, онда кылып шамал кылдырат. Же болбосо бир кийим алдыңыз, жеңиңиз чоң экен, ошол жеңиңизге мындай кылдыңыз. Же болбосо топуңузду алдында кылдыңыз. Ушулардын баардыгы макрух. Эгерде 3 кыймыл болот, 1, 2, 3, ушундан аз болсо, эгерде 3 кыймылдан көп болуп мындай кыла берсеңиз, намазыңыз бузулат. Бул кыймыл аракетке айтылып жатат, Өзүңүз бир кийимиңиз менен, бир кийим менен, же болбосо бир желдетчү нерсе менен, мейли ал барак болсун, мейли желдетүү чатайы нерсе болсун, ошол менен, же болбосо бир аппарат болсо, ошол аппаратты алып кытайскилер чыккан баягы. Мисалы, мына могул жакта мындай фенге окшош нерселер бар, ушулар колуңузга алып эмне кылсаңыз. Намаздын сыртыга мындай коюп койсоңуз, же болбосо тетинде артка коюп коюп туруп ошондон намаз окусам, жок, макрух эмес бул. Бул жакта сиз кыймыл аракет колуңузга алып алдыңыз, же болбосо мындай кылып жатасыз. Ушул кыймыл аракеттер болгондуктан макрух. Сырттан шамал келип турса, макрух эмес. Фенди мындай коюп койдуңуз, же болбосо шамал же кондиционер коюп койдуңуз, же эшикти ачып койдуңуз, же терезени ачып койдуңуз, шамал кирип турат, макрух эмес ал. Бул жакта таравух деген ошо кыймылдатуу. Бир нерсе менен ушундай кылсаңыз, ошол нерсе макрух. 3төн аз болуш шарты менен. 3төн көп болуп кетсе, намазыңыз бузулат, 1, 2, 3, 4, 5 болуп кетсе, намазыңыз бузулат туугандар. Ошо көңүл бурайлы. Анткени намаздын ичинде арам болбогон нерселер арам болот, Андан кийинкиси ва та'ину сурати lis-салати mu'ayyanatin bihaythu la yaqra'u ghayraha. Бир сүрөнү
bir namazga belgilep ошону гана окуп башка сүрөлөрдү окубай ушундай кылып таин кылып дайындап коюп ушул макрух. Мисалга мен дайыма багымдатка Ясин сүрөсүн окуйм. Башка Ясинден башка эч кайсы сүрөнү окубайм деген макрух. Кээде аралатып туруш керек. Мисалга туруп багымдатта окуй бериңиз Ясинди. Бирок жумасына бир жолу же айына 3-4 жолунан башка сүрөлөрдөн аралаттырып коюңуз багымдатка. Ошол bir намазга ушул эле сүрөнү окуйм, башка сүрөнү окубайм деген макрух болот. Бул Фатихадан кийинки сүрөнү айтып жатат. Фатиха дайым окулат, Фатиханы окуп айтып айтпадык биз. Фатихадан кийинки зам сүрөнү. Мисалы мен дайыма куптан намазга аят бүкүсүн окуйм. Же болбосо витр ажиптин 3-рекетке дайыма аят бүкүсүн окуйм деген макрух. Кээде аралатып туруш керек. Аралатып туруш керек, башка сүрөлөрдү кошуп туруш керек. Анткени Аллах Таала Кур'анда мутлак айткан, Андан кийинки вал жам'у байна суратайни би тарки вахидат байнахума фи ракатин вахидатин. Бир рекетте эки сүрөнү ортосунан аяттарды же сүрөлөрдү калтырып кошуу макрух болот тугандар. Караңыздар. Бизде бир рекетте бир канча сүрөнү окусаңыз болот. Бирок катары менен туганым. Кандай мисалга алганда, мен силерге Кур'анды алып келип көрсөтүп берейин. Бул дагы уштап силерге түшүнүктүүрөөк болушу үчүн. Кыска сүрөлөрдү ачабыз, аягындагы эмедеги аягында кыска сүрөлөрдө, баягы Кафирун жерди ачайлы. Мынакей Кафирун сүрөсү силерге көрүнүп турат да. Биринчи рекетке мынакей Кафирун сүрөсү бул жакта кайсы эле намаз болосун. Биринчи рекетке Алхамдулиллахны окудуңуз, Алхамдулиллахдан кийин Кул я аyyuhal кафирунду аягына чейин лакум валия дин окудуңуз. Анан идажа бисмиллалар кошпойсуз, окуганда билесиз, арасынан бисмиллалар кошпойсуз. Ушуларды катар менен окусаңыз болот. Биринчи рекетке ушул Фатиха, Фатихадан кийин ушул 3 сүрөнү катар менен окуйсуз. Болот ошондой кылсаңыз. Ортосунда бисмиллалар калтырбай. Экинчи рекетке Ихлас, Фалак, Насли биринин артынан бирини кошуп окусаңыз болот, Мен баягы телефон наоборотунан турганда сиздерге мындай тетир болуп, баягы күзгүнүн көрүнүшүндө болуп жатат, оң жагым сол жакка, сол жагым оң жак болуп көрүнүп жаткан болушу мүмкүн силерге. Кыскасы, ошо Кур'ан ката экен деп калбаңыздар. Туура эле болгону көргөзүп жатканда силерге бир аз нете көрүнүп жатышы мүмкүн. Ушундай кылсаңыз болот. Ошону айтып жатат да. Сиз биринчи рекетке дейт, мынакей, могу Кафирун менен Таббатты окусаңыз болбойт дейт. Неге дегенде ортодо Наср сүрөсү калып кетти. Экинчи рекетке Ихлас менен эмени окусаңыз болбойт. Насрчы ортодо Фалак калып кетти. Эгер окуй турган болсоңуз, Ихлас, Фалак, Насты окушуңуз керек. Эгер биринчи рекетке окусаңыз, Кафирун, Наср, Таббатты окушуңуз керек, Масатты окушуңуз керек. Ушундай катары менен окуш керекчи. Ушундай катары менен окуш керек. Эгер ортодо сүрө калып кетсе же аят калып кетсе, бул макрух болот. Аят калып кетсе, мисалы сиздерге оңойлоок болушу Ясин сүрөсүн ачып берейин. 440-бетте. Түшүнүктүүрөөк болушу. Негеден көпчүлүк адам эми Ясин окуйт да, ата группаларыбыз бар, окуп турат адамдар. Мисалы мына Ясин сүрөсүнү биринчи рекетке Ясин сүрөсүн баштан аяк окусаңыз болот. Экинчи бетинде бул уже башка сүрө. Ясин сүрөсүн баштан аяк окусаңыз болот. Эми мындай кылып окусаңыз болбойт да, Ясинди окуп жатып, ортодон бир-эки аятты калтырып туруп, анан могу жагын окуп кетсеңиз болбойт. Окуганда катары менен окусаңыз болот. Ал эми бөлө турган болсоңуз, анда эмне? Бул жака чейин окуп, экинчи рекетке кийинки мисалга алганда, биринчи рекетке фахум мукмахун Ясин, анан фахия илал адқани фахум мукмахун 8-чи аятка чейин окуп, экинчи рекетке важална мин байнайдим садда ва мин халфин саддан окуп кетсеңиз болот. Бирок ортодо бир эле рекеттин ичинде Ясинди окудуңузда ортодо бир-эки аят калтырып туруп, андан кийинки аяттарды окуп кетсеңиз болбойт тугандар. Ошондуктан Куранды эмне кылыш керек? Баштан аяк катар менен окуш керек, Ошондой эле ва интиқари мин аятин ила аятин ухра ва лау кана байнахума сура. Bir аяттан экинчи аятка өтүп оку, ушулдан макрух болот, мейли ортосунда сүрө болсо деле. Бул кандай? Бир рекеттин ичинде тугандар. Bir рекеттин ичинде. Ал эми 2 рекетте болсо боло берет тугандар. 1 рекетте болбойт. 1 рекетте тоес демде сиз Бакара сүрөсүнөн муфлихун дедиңиз даган, анан алиф лам мим деп туруп эмеге өтүп кеттиңиз. Али Имронго өтүп кеттиңиз. Же болбосо Ясин сүрөсүгө өтүп кеттиңиз. Биринчи рекетте эле Фатиха окудуңуз, Фатихадан кийин Бакаранын башкы 5 аяттын, андан кийин аягында 5 аят окусаңыз да макрух биринчи рекетте. Ал эми экинчи рекетке аягын окусаңыз боло берет, 1 рекеттин ичинде окусаңыз болбойт тугандар, Ошо ортодон аяттарды, сүрөлөрдү калтырбаш керек 1 рекеттин ичинде. Катары менен окуш керек. 2 рекет болсо боло берет. Мисалга алганда биринчи рекетке Бакаранын башкы 5 аятын окуңуз, экинчи рекетте Фатихадан кийин Али Имронун 5 аятын окусаңыз болот тугандар. 1 рекетте болбойт. 1 рекетте сиз Фатиха окудуңуз, Фатихадан кийин Бакараны, Бакарадан кийин дарроо Бакараны аяга чыгарбастан 5 аятын окудуңуз, калганга эмнени окудуңуз, Али Имронун 5 аятын окусаңыз болбойт.
бул нерсе болбой калат. Ушул ортодо неге дегенде Бакара калган аяттар калып кетти. Ошол себептен болбой калат туугандар. Андан кийин ва тасмияту кабла кулли суратин фи кулли ракатин. Ар бир рекетте, ар бир сүрөдөн алдын бисмиллахны айтуу макрух бизде. Мисалга Фатиханы окудуңуз, Фатихадан кийин бисмиллахир рахманир рахим кечиресиздер. Менин эмем өчүп калды телефонум. Bizde запись кетип жатат, Субханаллах. Запись болуп жатса керек иншалла. Менин үнүм жакшы эле болуп жатабы сиздерге туугандар? Менин үнүм үзүлбөй эле, башка нерсе менен аралашпай эле угулуп жатабы жакшы эле? Угулуп жатса болду. Запись болуп жатса керек иншалла. Записти карап коеюн. Азыр өчүп калса неге деген башкалар сабакка чыга албай калат да. Субханаллах. Запись көрүнмөй жатат. Сиздерден көрүнүп турабы? Запись кетип жатабы? Кетип жатат экен, болду. Түшүнүктүү, болду. Андан кийинкиси ошо сүрөлөрдү аралаштырып окуган болбойт, аяттарды аралаштырып окуган болбойт. Андан кийин ва тaqdimu suratil mutaakhirati ala mutaqaddimati wala fi rak'atayn. Мейли эки рекетте болсо деле сүрөлөрдү биринин артынан бирин окубастан кийинки келген сүрөнү алдыңкы окуган болбойт. Мисалы, биринчи рекетке Фатиханы окуп, Фатихадан кийин Нас окудуңуз. Экинчи рекетке Фатиханы окуп туруп, анан Фалакты окусаңыз болбойт. Неге дегенде Фалак 113-тө, Нас 114-тө катары менен окуш керек, Ал эми биринчи рекетке Ихлас сүрөсүн окуп, экинчи рекетке эмени окусаңыз болот. Нас сүрөсүнчү. Неге дегенде бул 112, бул 114 да. Ушундай кылып окусаңыз болот туугандар. Ал эми наоборотунан болбойт. То есть биринчи рекетке сиз Нас окудуңуз, экинчи рекетке Ихлас окусаңыз болбойт. Неге дегенде 114төн 112-ге карап кетип жатасыз. Баягы катары менен окуш керек, туугандар. Ушуга көңүл буруңуздар. Андан кийинкиси аяттар деле. Биринчи рекетке сиз Али Имранды окуп туруп, экинчи рекетке Бакара сүрөсүн окуган жакшы эмес туугандар, Ушул нерсе макрух тазихан болот, албетте булар. Андан кийинкиси ва хамлу саби била узрин. Эч бир себепсиз эле балаңызды көтөрүп алып намаз окуш, ушул да макрух туугандар. Эч бир себепсиз эле балаңызды көтөрүп намаз окуш макрух. Эгерде балаңызда жаңыдай нажасат болсо, кийимиге, иштаныга булгап кое турган болсо, же болбосо баягы памперс өтө толуп кеткен болсо, ошолорду баягы толуп кетти дегенде чикеге чыгып кете турган деңгээлде болсо, ошондой кылып намаз окуган намазыңыздар бузулуп калат туугандар, Неге дегенде нажас нерсени көтөрүп намаз окуган болуп каласыз да. Ушул нерсеге көңүл бурайлы. Ушул менен иншалла бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Буюрса, кийинки 2-3 күндөн кийин сабак улайбыз. Суроолор болсо айтсаңыздар болот, болбосо сабакты жыйынтыктап